Нурпресс маалымат борборунда жаңылыктар түрмөгү, аны мен Айназ Кадыров алып барам, саламатсыздарбы. Шуулдаган шылуундар көбөйдү. Дегенибиз күндөн күнгө карапайым элди өздөрүнүн шылуундук адистерине салып, жыйган тергендеринин бардыгын шылуундукка салып, шыпырып жаткандардын саны токточудай эмес. Бири арзан турак жай алып беребиз деп алдашса, бири акчаңды 5-10 эсе көбөйтүп беребиз дешип, ишенчек жарандарыбызды зар какшатып кеткендер азайбай эле жапырт көбөйүп жаткандыгы албетте өкүндүрбөй койбойт. Жакында эле аты таанымал Юруслан Тойчубековдун ушундай финансылык пирамиданын башында турат деген шек менен УКМК тарабынан кармалгандыгы дагы бир топ суроолорду жаратчудай. Мындай аферистик иштерге ишенип 5-10 жыл бөтөн жерде күнү-түнү бел чечпей иштеп келишкен жарандарыбыздын дагы тутулуп калгандары эки эсе өкүнүчтүү. Жакында эле интернет айдыңында чуу жараткан Исрадин Субанбеков аттуу жаран башында турган МКН Коин финансылык пирамиданын иш чарасын алып барган Айзада Жамгырчиеванын дагы актангандыгын түшүнө албай турабыз. Мейли, алып баруучу катары чакырылыптыр. Иш чаранын чоо жайын түшүнгөндөн кийин баш тартып койгонго чамасы жетпегендиги кашыктап чогулткан абийирин чөмүштөп төккөндөй эле болуп калбадыбы? Же кызыл кекиртек кыйла жерге секиртет болуп кеттиби? Бул жерде Айзада айымга шек келтирүүдөн алыспыз. Ошондой болсо дагы ушундай шылуундук табияты бар иштерге аттуу баштуу агай эжелерибиз, таанылып калган ырчы чоорчуларыбыз катышпай эле койсо деген ойду айтмакчыбыз. Биздин маалымат борбору укуктук багытта иш алып баргандыгыбызга байланыштуу болсо керек. Ушундай шылуундарга алданып, аргасы кетип жардам сурап келгендердин катарлары суюлчудай эмес. Болгондо дагы мамлекет жетекчилеринин, болбосо чоң кызматта отурган туугандарынын атын жамынып, жайлап кеткендер арабызда аз эмес. Жакында эле Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун экс-төрагасынын бир тууганына алданып калган жаран арыз менен кайрылып, иликтөө жүргүзүп берүүбүздү суранып, далилдерин ортого салып кетти. Жогорку соттун кайсы экс-төрагасынын бир тууганы экендиги белгилүү болсо дагы иликтөө жүрүп жаткандыгына байланыштуу аты заттарын жарыялабай турууну туура деп чечтик. Акырында айтарыбыз, шуулдаган шылуундардан сак болуп, өзүңө өзүң сак бол, коңшуңду ууру тутпа деген макалды эске сала кетмекчибиз. Мындай оңой акчанын артынан кубалагандар бирөөнү алдап же коркутуп айтор эптеп эле акча табуу максатында башына келген бардык нерсени колдонуу болуп калды көрүнөт. Буга мисал кечээ эле УКМК тарабынан кармалган блогер. Ал социалдык тармактарда өзүнүн катталуучуларын көбөйтүп алгандагы ар кимди интернетке чыгарам деп коркутуп акча алып жүргөн. Акыркысы Сузак районунун тургуну өгөй кызы менен интимдик мамиледе болгон деген монтаждалган, башкача айтканда жасалма сүрөт видеолорду баракчасына чыгарам деп коркутуп 184 000 сом талап кылган. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети блогерден жабыр тарткандарды УКМКнын Жалал Абад облусу боюнча башкы башкармалыгына кайрылуусун өтүнөт. Акыркы бир айдын ичинде буга окшогон 2 блогер кармалды. Дагы канчасы элди коркутуп акча алып жүргөнү белгисиз. Балким ушул кармалгандарга катуу чара көрүлсө, ушундай жол менен акча таап жүргөндөр сестенип, кесибин алмаштырат беле деген ой келет. Энергетика министринин мурдагы орун басары кармалды. 13 февраль күнү Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкармалыгынын кызматкерлери $20 000 алып жаткан учурда энергетика министринин мурдагы биринчи орун басарын кармашкан. Маалыматка ылайык, шектүү майнинг фермасын ачууга көмөк көрсөткөнү үчүн чет элдик инвестициялык компаниядан $220 000 талап кылган. Ошондой эле учурдагы энергетика министринин колу коюлган документтерди жасалмалаганы аныкталган. Бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген, тергөө иштери уланууда. Акыркы күндөрү уккан кишинин жүрөгүнүн үшүн алган окуялардын байма-бай орун алып жаткандыгы билим берүү тармагыбызда, анын ичинде мектеп окуучуларынын арасында чечилбеген, көңүлүбүздүн сыртында калып кеткен маселелер көп экендигинен кабар берип турат. Мектеп окуучуларынын арасындагы мындайча айтканда рекетчилик, улууларынын кичүүлөргө үстөмдүк жүргүзүп, анын айынан канчалаган ата-энелер боздоп калып жаткандыгы, 10 гүлүнүн бири ачылбай бул дүйнө менен кош айтышып кетип жаткан балдарыбыздын тагдырлары.
Эл башкаргандарыбызды, анын ичинде Билим берүү министрлигинде райондук билим берүү бөлүмдөрүнүн башчыларына, мектеп жетекчилерине дегеле пет кеңешке бул темага кардиналдуу иш алып барыш керек экендигин ташка тамга баскандай айтып турат эмеспи. Директорду же завучту кызматтан алып, ИДНге сөгүш жарыялап койгондон бул маселе чечилип кетпестиги турган иш. Жакында Бишкек шаарынын Ленин районуна караштуу Жал Кечи районунда жайгашкан номер 72 мектепте каза болгон бала Ош облусунун Кара Суу, Чүйдүн Ысык Ата райондорундагы мектеп окуучуларынын мектептеги рекетчиликтин курманы болгондуктары билим берүү системасынын катуу ооруга чалдыкканынан, ал илдет рак оорусундай метастаза берип кеткендигинен кабар берип турат. Бул багытта жогорку кеңештин депутаттары дагы четте калышпай, ошондой чочоңдогон чоң класстын балдарынын ата-энесинин дагы катуу жазалашын көздөгөн тез арада мыйзам кабыл алуулары абзел. Ысык Көл облусуна караштуу Жетөгүз районунун Чырак айылында жер алдынан чыккан суунун курамында күмүш бар. Өткөн жылы сууда күмүш бар деген маалыматтар айтылып, атайын лабораториядан өткөрүлгөн. Жыйынтыгында анын курамында күмүш бар экени аныкталган. Изилдөөчүлөрдүн маалыматы боюнча суунун тереңдиги 103 метрге жетет. Учурда айыл ичи таза суу менен камсыз болгон, бирок ден соолук үчүн пайдалуу деген жергиликтүүлөрдүн айрымдары бир гана ушул суудан пайдаланышат. Учурда айыл эли чет элдик инвесторлорду тартуунун аракетин көрүп, өздөрү демөөрчү таап иштетүүгө аракет кылышууда. Бул демилге ишке ашып калса, бүтүндөй айылга киреш алып келери күтүлүүдө. Учурда кытайлык, орусиялык демөөрчүлөр кызыктар болуп жатканы тууралуу маалыматтар бар. Жаңылыктар менен тааныштыңыздар, саламатта туруңуздар. Өлкөбүздө адам укугу жаатындагы көйгөйлөр кайсыл бийлик келбесин күн тартибинде турат. Укук коргоочулар канчалык коңгуроо какпасын, укук коргоо жаатындагы иштер алдыга деле жылып кеткен жок. Темир тору артында акыйкаттык издеп үмүт менен жаткандар канча. Дал ошол себептен Нурпресс маалымат борбору тажрыйбалуу юристтер менен биргеликте укуктук талаада иш алып барат. Ошол эле тергөөнүн бурмаланышы, сотко болгон ишенбөөчүлүк жана мыйзамдагы карама-каршылыктарды коомчулукка алып чыгабыз. Эгерде сиз сот, милиция, прокуратура тарабынан укугуңуз тебеленип жатса, анда бизге кайрылыңыз. Талдоочу журналист жана тажрыйбалуу жактоочу юристтер менен биргеликте сиздин укукту бирге коргойбуз. Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып, окуянын чоо жайын жеринен чагылдырып, иликтөөгө алабыз. Нурпресс чындыктын изи менен.